Не может быть ограничен доступ журналиста к информации, представляющей общественный интерес, затрагивающей права, свободы и законные интересы граждан. Статья 4. Закон Кыргызской Республики о защите профессиональной деятельности журналистов. Салам достор, кандайсыңар, сиздер менен Исахыр берүүсү. Бул алдыдагы болуп аткан видео Үскөл областынан келген эттерди ушинтип Бишкек шаарына алып келип туруп, анан мясорубкадан өткөрүп, бизге кыргыз элибизге фарш жасашат экен, өлгөн малдын этинен. Анан магазиндерде, чоң супермаркеттерде ушинтип өлгөн малдын этин сатышат. Качанга чейин ушинтип жүрөбүз, кыргыз эл. Assalamu alaikum. Достор, мына бул жактан уже союлуп тур, союлгандан кийинки терилерди ушинтип таштап откен. Болар тирүү эле келди беле? Келатканда я байке. А жана илинип турган этти кайка алдыңыз? Гөгөрпөттөрдө зоопаркка жайылыштырдым. Гөгөрпөттөрдө зоопаркка? Ал тирүү эле? Ал деле тирүү келген негизи. А буларчы? Булар мындай да, болочу. Тирүү келет да, кечинде бут суу келет, машина сүзөт, анан түндө келип сыйрыс салса, эртеңки кече булар эттер капкара болуп калат, анан кирип коюшат да жерге. Вет врачтын немеси барбы? Ал өзөмөлү болот, обязательно алсыз кайдан булар жетилбейт да. О жерлер таччы болму? Бар карап көрсөңөр деле, любой бойдо не өлгөн мал келишпек. Я, бул адал болуп штация этилбейт да байке, союлгандан кийин. Бонд жатсачы? Өлгөн мал. Бул өлгөн эле мал эле болуп турбайбы? Сен например өлгөн малды, например, сен ишин мен билбейм да. Например, өлгөн малды азыр бычак менен кестирип көрө азыр. Эси кан чыкса ал өлгөн мал болот. Мисалы өлгөн малды кестире билинет да, сразу. Мына көрдүң мондай эт болуп атпайбы? Мондай болуп кетип атпайбы эттин баары? Мына мондай болот. Мына мондай кан, эси вена. Жок, карасаңыз, жок, мейли тирүү деле болсун. Монт жата берсечи, ушундай акыбалдачы. Андан кийин барып ана базарда жана таптаза кылып туруп саткандын кажети жок го дейм байке. Муну деген сразу союлуп туруп, андан кийин сразу алып барыш керек да. Муну элдер тамакка кошуп жейт да. Бун кандарын уюп калгандарын карасаңыз, бул жерлерин. Булар деген кетет да. Если кадимкидей тирүү болуп туруп эле союлсачы. Бул эмне? Буту бир нерсе болгонго бул, эмне? Сым машина сүзгөндө кечиндечи. Ана кыйналып атканда. Мону эле карасаңар, капкара болуп кеткен. Сиздин атыңыз ким? Али. Али байке. Айтпайсызбы? Качанга чейин ушинтип жүрө беребиз, Могу карап кетиптир да, точно элечи бул жерин. Могу состояниясын эле карап койгон. Бул деле карап кетиптир. Мисалы, муну сатканда деген эчким албайт да муну. Бул жерин тартып койчу муну. Кабыргасыларын көрүп койго достор, мына бул жерлерин. Мына, мага ишенбесеңер, бул жерлерин эле карап койго, эттердин кандай карап кеткен. Жок, анда эмнеге бойнодо турат байке? Жок, эмнеге бул жакта турат бойдо? Бул киши жебейт. Жок, эмне бирок бул адал союлганда, устукандап сонун кылып союп турган зоопаркка алып барып бербек белем байке, коюңузчу. Аз сен өлгөндө алып барсаң, зоопарктан ырык тийет. Ишенбесең, барып кет зоопаркка. Жок, зоопаркка өзүнчө алып барып туруп эле бериш керек да, качы. Жок, зоопаркка сыйрып, монда балдар төрткө чабышат, анан апарып беришет. Жок, мен тетиякта айтып атам, менчи байке. Бул жер монт жаткандарын болбойт да, муну элге сатат да, соответственночи. Мынакей достор, тиякта ушинтип союлуп туруп анан бул жакта ушинтип илинип турат экен да. Могу жанагы көгөрүп кеткен ушул болуш керек, Мына жана кессең кан чыгат деп атпадылы, кан чыгып атпайбы мына бул жерден. Өлгөн мал. Ушунун баардыгын достор, силердин таза тамак жешиңер үчүн да. Биз ушинтип каракол чейин келип съемка жүргүзүп атканбыз. Мун чымдын сыңындары ушинтип жалаң ушундан инфекциялар пайда болот да. Муну алып туруп биз деген тамак ашка салып алып анан жейбиз да. Качанга чейин ушинтип жүрө беребиз? Могу жерден тарсаң бу. Бул жерлер уже достор башкача болуп кетиптир да, кандай камерадан көрүнүп атабы, көрүнгөн жокпу сиздерге билбейм. Мунусу эмне экен? Бул моюн окшойт. Моюн экен да булчу. Кийине көтөрүп атат тиякта достор. Тиякта тартып кой. Кийине биз келип кеткенден кийин ушинтип жерден өйдө көтөрүп, тетиндей шартта союп алышат да.
Бұл қачан келді де байке? Бұл да түн ішінде келген, мынчалык деметпеш керек да, эгер де зоопарк болсо, зоопарк алып барып эле берип салышат да, анычы. Бияктан атайын союп даярдап, анан алып барып зоопаркка бермек беле байке. Андай кылбаш керек да, билен өзүбүздүн эле эле жеп атпайбы ушунчу. Мисалы бул жана эле ушинтип жерде жатканда байке, достор. Бул жерне ич агарын экен. Ушундай достор, тиги айта көчү нерсе качанкыга чейин ушинтип, ушундай өлгөн малдын эттерин жеп жүрө беребиз да. Качанкыга чейин ушундай, мен билбейм, ушундан орун бар тен чыгат да. Не сахар долбоор ушунун баарын тен токтотолук деп жүрөбүз, башка да убойнойдун ээлерин айткым келет, ошо өлгөн малдын этин союп биздин элибизге, жерибизге бербегиле да. Тети мисал бул жаткандарды карагылачы, бул болсо жаңы эле жерде жаткан тигине. Ар жакта болсо жана келгенибизде этти уже алып коюштур. Тети мына явно эле өлгөн малдык да. Мондай алысырактан обзор кылып көрсөткөчү бул жерге келип. Анан ушундай акыбалда сактап туруп, ушундай муну муустап коебуз дейт да, анан 2-3 күн ушинтип тура берет экен. 2-3 күн тура бергенден кийин, андан кийин союп, мондай кылып, тетиң жердегидей илип туруп, анан базарга алып барат экен да. Мындай болбош керек да. Мен жана айтып кеткендегидей эле достор, кыргызга душман деле керек жок болуп калды да. Өзүбүздү өзүбүз ушинтип кырып, өзүбүздү өзүбүз ушинтип уулайбыз да. Мынакей достор, тиги жаңы элеке тиги байкеге айтсам ишенбей атат, ичинен кайра сиздерге көрсөтүп атам, сиздерге доказательство болсун деп. Ушинтип жаштакай кылып монтип союп туруп, тетиги жерде жаткан тетиндей малдарды андан кийин базарга алып барып туруп сатат да. Чын өзүбүз эле ушинтип эле уулай беребизби, качанкыга чейин? Анан достор, анан ушул жерге келгенибизде башка азыркы бойняларга барып аларды тартсак, бойнян бүт партен уже бизди улуп калыптыр да, бияка Каракол шаарына не сахар долбоору келген. Бүт партен тазаланып, мына жалгыз ушул эле бойня жетишпей калыптыр тазаланганга. Салам алейкум. Кандайсыздар? Не сахар берүүсү Умардадан. Салам алейкум. Кандайсыз? Билген турбайбы биздин келерибизди. Достор, биз азыр ар жактан тияка чуркап, бияктан тияка чуркап жетишпей атабыз. Каракол шаары уже бири-бирине информация кетип калыптыр, не сахар долбоору келди деп. Ошол өзүбүздөр көргөндөй жыйнап атышат. Бул да болсо жакшы да. Кандайсыз? Не сахар берүүсү Бардадан. Биз көрүп карап коелук дегенбиз. Бойнаңарды. Тартып кой. Эттер каяктан келет байке? Кайсы мал келет?